Экинчи бөлүм. Амос сулу Ышаянын Жүйүт менен Иерусалим жөнүндө көргөн көрүнүшүндө айтылган сөз. Акыркы күндөрү Теңир үйү турган тоо баардык тоолордун башына коюлат. Баардык төбөлөрдөн жогору көтөрүлөт. Ага бүт элдер агылып келишет. Көптөгөн элдер келип, келгиле, Теңирдин тоосуна чыгып, Жакыптын Кудайынын үйүнө кирели. Ал бизге өз жолдорун үйрөтөт. Ошондо биз анын жолдору менен жүрөбүз. Анткени Сиондон мыйзам чыгат, Иерусалимден Теңирдин сөзү чыгат дешет. Ошондо ал элдерди соттойт. Көп уруулардын айыбын ашкере кылат. Кылычтарын сокко кылып, найзаларын орок кылып, кайра согуп иштеп чыгышат. Бир элге кылыч көтөрбөйт. Ошондон кийин согушууга үйрөнүшпөйт. О Жакыптын тукуму, келгиле, Теңирдин жарыгында жүрөлү. Бирок сен өз элиңде Жакыптын тукумун таштап койдуң. Анткени алар чыгыштан көп нерсени үйрөнүп алышты. Алардын пелиштиликтердикиндей сыйкырчылары бар. Алардын башка элдердин уруулары менен байланышы бар. Алардын жери алтын менен күмүшкө толду. Байлыгына эсеп жетпейт. Алардын жери аттарга толду. Арабаларына сан жетпейт. Алардын жери буркандарга, колдору менен жасаган нерселерге толуп кетти. Алар өз колдору менен жасаган нерселерге табынып жатышат. Ошентип адам ийилди. Ошентип адам басынды. Сен аларды кечирбейсиң. Теңирдин коркунучунан жана анын улуу даңкынан качып аскага бар. Жерге жашын. Адамдын менсинген көздөрү жер карайт. Текебер адам кемсинтилет. Ошол күнү Теңир гана жогору турат. Анткени Себойот Теңирдин күнү баардык текеберлерге, менсингендерге, көтөрүлгөндөргө каршы келет. Ошондо алар кемсинтилишет. Теңирдин күнү Лебанондун бийик менсинген баардык кедирлерине да, Башандын эмендерине да, баардык бийик тоолорго, баардык бийик дөбөлөргө да, ар кандай бийик мунараларга да, ар кандай бекем дубалдарга да, Таршыштын баардык кемелерине да, алардын суктандырган жасалгаларына да каршы келет. Ошондо текебер адам кемсинтилет. Менсинген адам жер карайт. Ошол күнү Теңир гана жогору турат. Буркандарда таптакыр жок болот. Теңир жерди кыйратканы турганда, адамдар Теңирдин коркунучунан, анын улуу даңкынан качып, аска зоолордун жаракаларына, жердин түпкүрүнө киришет. Ошол күнү адамдар табынуу үчүн күмүштөн жана алтындан жасап алган буркандарын көр чычкандарга жана жарганаттарга ташташат. Теңир жерди кыйратыш үчүн турганда, адамдар Теңирдин каарынан, анын улуу даңкынан коркуп, аскалардын капчыгайларына, тоолордун жаракаларына качып киришет. Силер таноосунда деми бар адамдан үмүт кылганыңарды койгула. Адам ким?